Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда Базар жок каналы. Бүгүн биз Бишкек шаарынын батыш тарабы Келечек конушунда турабыз. Ушул жерде 4 соток участок. Узун туурасы 10-12 болуп куюлган, фундаменти менен сатылып атыптыр. Срочно сатылып атыптыр туугандар. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр биз турган жер, жайгашкан жерибизди сиздерге тааныштыра кетейин. Өйдө тарабыбызда бир 700 метр түштүгүрөктө Автарынок жайгашкан. Ошол Автарыноктун жаны менен түз түшүп келгениңиздерде Келечек конушу 5-көчөгө жетип келесиздер. Ушул 5-көчө менен батышты карай бир 100 метр басканда биздин сатылуучу участогубуз жайгашкан туугандар. Азыр лайктан басып, комментарийге өз оюңуздарды жазып кетиңиздер туугандар. Видеонун жүрүшүндө көрө аласыздар азыр калган маалыматтарды. Биз батышты карай басып келип калдык сатылуучу участогубузга. Азыр сиздерге шашпастан маалыматтарын берейин. Бул конушта суу свет бар. Сатылуучу участогубуздун кызыл китеби бар экен. Үйдүн ээсинин атында. Анан шаарга 168-маршрутка каттайт. Бул жактан мектеп, бала бакча баары бар экен, мечиттер. Жаныңызда биздин кыргыз эли үчүн 21-кылымда пайдасы эң көп тийген адамдын атындагы Чубак Ажы атындагы намазкана бар экен туугандар. Маңдайыңыздарда. Эми көрүп турганыңыздар биздин узун туурасы 10-12 болгон фундаментибиз. Мынакей. Эсин айтуусуна караганда 2 этаж үйгө расчет салынып куюлган. Өтө качественный салгам деп айтты эси. Арматуралар тышталыптыр. Ички тарабына да арматуралар тышталган дейт фундаменттин. Андан ары сиздерге дагы бир жолу эскерте кетейин, биз Дордой жактагы Келечек эмес, Бишкектин батыш тарабындагы Автарынок жактагы Келечек конушунда турабыз туугандар. Батыш жагыбызда Сокулук району, өйдө жагыбыз Автарынок, чыгыш жагыбыз Вайын Антоновка туугандар. Эми бул участок 4 соток экен. Мына чек араларын да көргөзөйүн. Могу сайылган жыгачтан бул фундаменттин бүтөр жерине чейин. Бирок мына кошуналарга окшоп бир аз бул жактан участок кошуп алсаңыз болот экен. Өкмөттөн сурап бир кандайдыр дагы сөздөрдү айтты. Сечи разрешение алып бул жака кичине мондай бак кылып алсаңыз болот экен. Анан жол боюна да мына кошуналар бир аз чыгып кеткен дагы. Мына бул жактан стальбага чейин чыгып кетишкен. Кыскасы кошуп алсаңыз бир 7-8 сотуктай фактически 7-8 сотук жер кылып алсаңыз болот экен туугандар. Ылдый тарабы 6-көчөгө чейин барат. Намазкананын өйдө тарабыга чейин. Айланта көргөзө кетейин. Анан бул участогубуздун баасына $10,500 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Эсин номерин экранга калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы кандайдыр мен айтмаган маалыматтар сиздерди кызыктырса, звонок кылып сурап көрсөңүздөр болот. Мына бул жагы 6-көчөгө келип да калат. Чоң көрүнөт, бирок 4 сотуктанчы туугандар. Келип ким кызыктар болсо келип көрүңүздөр. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары эмне маалыматыбыз калды дагы? Мектептерди айттык. Мектеп жөнүндө айттык, суу свет жөнүндө айттык, кызыл китеп жөнүндө айттык. Жайгашкан жерди мындай көргөзө кеттим. Мал баксаңыз ага деле ыңгайлуу экен. Оң тарабыбыз толтура поле. Кааласаңыз шаарда жумушуңуз болсо, шаарга деле бат эле чыгып барасыз туугандар. Анан обмен да бар. Ман жана даф жүк ташуучу унааларына. Жүк ташуучу унаа кылаты. Ман даф машинелерине обмен бар экен. Дагы эмне айтылган маалыматтар калды туугандар. Оң тарабыбызда чоң полилар бар экен. Мал бакканга деле ыңгайлуу. Бул жөнүндө айттымбы, айтпадымбы? Ушундай туугандар. Бизде Instagram жана TikTok баракчалары бар. Аны деле Базар жок деп английский буквамен издесеңиздер табылат. Ал жакта ушу сыяктуу жана Бишкек шаарынан башка сатылуучу участок үйлөрдүн сүрөттөрүн же кыскача видеолорун көрө аласыздар. Кирип катталып кетиңиздер. Ушул видеого лайк басып, комментарийге өз оюңуздарды жазып кетиңиздер туугандар. Ал нерсе биз үчүн чоң жардам болот. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.